Самара Қаныбекова, Санта. Әңгіме. Бишкек, июль. Быйыл жай өзгөчө ысык. Чекеңен аккан тер жүзүңдү чаят. Жаан жаасы дегенде эки көзүбүз төрт. Көзүмдөн көл учат. Канатым болсо учуп жетким бар. Өрүп күйгөн жаным, атенем эртең эле чык дегенине болбой автовокзалга жетип, кара културапка кетчү таксилерге жакындай бергенде тай жезем чалды. Ай, Нурдан, кандайсың? Сени чоң апаңдардыкына барат экен деп уктук. Ай, биз жакка балыкчыга да тиегет. Канчадан бери көрүшүп элекпиз. Эжеңде сагынып бүттү. Кел күтөбүз. Дегиче телефонду өчүрүп койду. Аңгыча нары жактан балыкчыга бир киши дегенде кулагым чалып калды. Маршруттук такси, акчасы да арзан. Ошо менен кеткени калдым. Жакындай бергенде көзүм жерде жаткан капчыкка урунду. Колума алып, кимдики? Деп 3 сапар үн чыгарсам эч ким үндөбөйт. Хайдоочу байке болсо ары жактан, "Ай жигит, кетесиңби? Бол батыраак" деп шаштырып калды. Эси жок капчыкты таштамак белем, тапкан тапалак деп рюкзагыма салдым да таксиге чыгып бош орундукка жайгаштым. Жанымда дагы бир орун бар экен. "Байке, дагы бирөө барбы?" дедим, айылына тегеректе сыдыра карап. "Ооба, азыр келет. Мына, өзү да келип калды" деп айдоочу кубанып кеткендей болду. Шаша-уша кирген кыз жаныман орун алды. Унаа жылаары менен кулакка тыңшагыш тийилдим да, Мияги менен Эндшпилдин ырларына кулак төшөп, моокум кандырып бараттым. Баягы жанымда отурган кыз колумдагы суусундугун ача албай жатканын байкап, "Жардам керекпи?" дедим. "Ошентсеңиз кана" деп ал дароо колундагысын мага кармата салды. Кыйын болуп алаарын алдым да, аны ача алсамчы. Катуу буралган экен, күчүм жетпейт. Кыз жылмая, "Жакшы элесизби?" деп көзүнүн үстү менен карап койду. Азыр, ошо баратат. Ачылбай эмне болуптур?" дедим. Уялганымды айтпа. "Кожом кул бураса дагы эмне болуп турсуң? Ачылсаңчы бай болгур" деп жатып акыры ачтым. Мына сүйнөйүн деп атканда баягы бөтөлкө ташып кетсе болобу? "Ай!" деп кыз ордунан атып турду. Баягы газ алган суусундуктун оозун эптеп жапкыча жарымынан көбү төгүлдү. Тойго барчудай болуп кийинип алган экенмин. Кийимдин баары булганды. "Эмне күлөсүң? Ойдолоктоп күлөт дагы. Сенин айыңдан." Ойлош керек болчу да. Кыз күлгүчү неме окшойт, хуурту жыйылбайт. Кыйла жүргөндөн кийин, "Уф, зеригип кеттим. Сүйлөп отурсаң боло кичине" деп кайра дагы тийишти. Ушуну өттү. Эмнени уккуң келет? "Менин атым Санта." "Нурдан." Анан?" "Эмне анан?" Эмне мынча тажатма адамсың?" "Зеригип жатсаң ортого чыгып бийле. Ошого духуң жетеби? Мен сенин өнөгүң болуп бере албайм. Кечирип кой." "Ансыз деле көрдүң, маанай өлдү." "Бийлеп? Эмнеге болбосун? Сонун идея." Кыз ордунан турду да отургандарга, "Барыңыздарга салам. Менин атым Санта. Кечирим сурайм сиздерден. Узак жолдо зеригип кеттим. Балким узун жолду кыскартып, чогуу ырдап кетебиз?" "Дебедиби? Ушундайда тентек болобу? Улуу кичини көз күлбеген, үнү деле жок экен. Кыргыз жерин баштап алды. Жүргүнчүлөр да ошону эле күтүп отургансып коштоп кетишти. Бир заматта тынч турган маршрутка шаңга бөлөндү. Менин жиним келди. Тынчтыкты сүйгөн жаным ызы чуудан башым ооруп чыкты. Батыраак жетсек экен деп калдым. Телефондон жай музыка угуп, терезеден кино көргөндөй тоолорду карап баратып уктап кетиптирмин. Койгонсом балыкчы шамалы аркырап кулачын чайган экен. Кайран балыкчым. Сүйүнүчүмдө чек жок. Айдоочу, "Акчаңарды төлөп койгула, туугандар" дегенде алиги кыз сумкасын сыйпалап калды. "Менин капчыгым" деп өзүнчө эле күбүрөгөндөй болду. Мен аны калп эле анткорлонуп жатат го деп ойлодум. Аңгыча айдоочу байке ага, "Кызым, сен жөн эле кой. Ансыз деле биздин маанайды көтөрүп ырдап келдиң. Сендеги кардарды биринчи көрүшүм" деди чын дилинен. Кыз рахматын айтып түшүп калды. "Кандай жолдуусуң?" дедим Сантанын аркасынан. Ал мени уккан жок.
Нарынды көздөй дагы 3-4 саат жол жүрөм го. Нарынга? Аякта эмне бар? Тайны-тай адамдар күтүп атат мени, деди Сантанын кабак кашы жайдары. Кызыксың го? Караңгыда кантип кетесиң? Эмне, караңгыда машина барбайбы ал жакка? Жүрөт дечи, бирок анда түз эле нарынга кетпейт белең? Көлдү көргүм келген. Сантанын көлдү көргүм келген дегени мага жакты, бирок үйгө шаштым. Күтүп атышкан. Жаанда төгүп кирди. Бош такси туруптур. Санта менен коштоштум дагы отуруп кете бердим. Бирок жүрөгүм өйгөнсүп кетти. Автовокзалдан алыстаган сайын кабатырлануу башталганын сездим. Мындай жаанда нарынга такси чыгабы экен. Чыкса да жаш кыз кимдер менен кетет? Жакшы адам жолукса жакшы, караңгыда кимдин ким экенин билбейсиң. Жолда калыс. Ойлорум кайра эле Сантадан үзүлө албай турду. Үйгө кирбей эле жездемди тоордум. Жезде, ачкычыңызды бериңизчи. Сен кайда түн ичинде? Жаңы эле кирбедиң беле? Ой боюна койбой ачкычты алдым да жездемдин машинасы менен вокзалды көздөй чаптым. Барсам, берейин серин адамдар калыптыр. Кыздан дайын жок. Бир нерсе кылып эптеп кеткен экен деп калдым. Ичим ачышкансыйт. Жакын жердеги дүкөндөн бирдик сатып алганы кирип, көргөн көзүмө ишенбей турдум. Издеген Сантам ошол жерде отурат. Сен кеткен жоксуңбу? Кубанганымдан үнүм катуу чыккансыды да. Кетейин десем унаа жок. Чыгып калса эле жол киремди барганда туугандарымдан алып берет элем да. Анан ушу жерге түнөйүн деп калдыңбы? Жок, албетте. Дүкөн азыр жабылат. Мен үшүбөйүн деп эле отурам бул жерде. Деги эле жакшы адамдарга жолдуу экенмин. Бири бекер жеткирсе, бири ысык чайын берсе, анан дагы бирөө бекер үйүнө түнөтсө деп көзүнүн кыйыгы менен мага карап койду. Баса, Нурдан белең, бул жакта кайдан? Телефонума бирдик салып алайын деп кире калгам. Эмне, балыкчыда бир эле дүкөн барбы? Көчөдө достор менен жүргөм. Эмнегедир ага кабатыр болгонумду, артынан издеп келгенимди моюндагым келбеди. Эмне кыласың? Билбейм. Жүр кеттик. Каякка? Санта эки ийинин кысып чочугандай болду. Булганган кийимиңди жууганга да, деп жылмая колунан тарттым. Алаканы жылуу экен. Сенин үйүңөбү? Чын элеби? Көргөндөр эмне дейт? Хатенең менен турасыңбы? Эжемдикине барабыз. Жездем түшүнүктүү киши. Сурашса, жолдон табышкан жолоочу кыз болот дейм. Камсанаба, дедим. Сантанын макул болбос кайласы жок эле. Жаан чакалап төгүп атты. Бир убакта кыз машинаны токтотчу деп калды. Эмне болуп кетти? Жамгыр суунун жаап атат. Мындай кереметти көрбөй калган арманда калат. Кыз машинадан дароо түштү да жамгырга денесин тосо ары бери айланып өзүнчө эле бактылуу. Карачы, Нурдан, карачы, кандай керемет. Балыкчы, мен бактылуумун, деп кыйкырып атты. Мен аны жылмайып карап турдум. Аны менен кошо мен да өзүмдү бактылуу сездим. Кыз сулуу эле. Кызык, буга чейин неге байкабадым экен? Суу болгон чачтары, жамгыр жууган жүзү, күлүмсүрөп жайнап турган капкара көздөрүчү. Жүрөгүмдө өзүм түшүнбөгөн башкача бир сезим пайда болду. Мындай нерсени акыркы жолу качан башымдан өткөргөнүм эсимде жок. Кыздан көзүмдү ала албайм. Жаан улам күчөп барат. Кыз аябай эле сулуу болду. Сен кетесиңби же жокпу? Дедим өзүмдү жыя. Чыдамың жок экен го черкен. Көктү карап, жүзүн жаанга тоскон кыз мага колун булгалады. Ооруп калсаң не болот? Биринчи жолу Сантаны аяп кеттим. Анымды өзү да сезди окшойт. Үндөбөй келип машинага отурду. Үйдөгүлөр жатышкан окшойт. Өстөңкү экинчи кабат жымжырт. Киребериштеги бөлмөдө илинип турган сүлгүнү алып Сантага сундум. Биринчи чачыңды кургат. Макул. Сантанын колдору үшүгөндөн калтырайт. Берчи мага. Жүдөм иштесе. Кичинекей баладан айырмаң жок. Суу болгон чачын өзүм сүртүп кирдим. Жаандан кийин кундуздай кулпурган чачы Сантаны ого бетер сулуу көрсөтүп турган эле. Буттарда калтырайт. Чуркап чыгып, ваннадан таштекке жылуу суу алып келип, буттарын салдым.
Мунун баарын эмнеге кылып атканымды өзүм деле түшүнбөйм. Кыз менин тең көзүнө албай карап турган. «Же эмне, жактырып калдыңбы?» дедим тамашалай. «Жактырып? Сени тапкан экенсиң». Сантанын жүзүнөн баягы сүйкүмдүү жылмаюусун көрдүм. Сантаны калтырып, берки бөлмөгө чыгып, суу болгон кийимимди алмаштырайын деп рюкзагымды ачсам, бир нерсе жерге түшүп калды. Карасам баягы капчык. Айтсам жалаң кредиттик карточкалар, майда чүйдө акчалар да бар экен. Карточкалардын арасында сүрөт да жүрөт. Сантанын сүрөтү. Көздөрүм чанагынан чыгып кете жаздады. Санта жаткан бөлмөгө баш баксам, ал диванда мемиреп, көзү илинип бараткандай. Тынчын алгым келбеди. Таң атканда аны сонун сенсация күтүп турат. Кубангандан кыйкырып мойнум асылат болуш керек. Мынасыга ушундай да болот тура. Өзүмчө колумдагы Сантанын капчыгын кантип жүрөк тушума кысып алганымды байкабай калдым. Сан ойлордун түрмөгүнөн чыга албай керебетимде көпкө чейин олтурдум. Мен ойгонгондо күн көтөрүлүп калыптыр. Дароо Санта жаткан бөлмөгө баш бактым. Кечинде жаткан диванды жыйнап, небак туруп кетиптир. Көчөгө чыгып түндө келген жолун карап жүргөн чыгар деп бурула бергенимде үстөл үстүндө жаткан барак көзүмө урунду. Кат экен. «Нурдан, сен бул жазгандарымды окуй баштаганда мен балыкчыдан узап кеткен болом. Бул тепкедей шаар менин жан дүйнөмө ак жарыктын нурун сепкендей болду. Ушундайда боорукер болосуңбу, Нурданчик? Мени наристе көрүп аяганың, алпештеген камкордугуң жүрөгүмдө калды. Кайда жүрбө, ошол асыл адамгерчилигиңди жоготпо. Сен жакшы адамсың. Сендейлер бул жарыкта саналуу. Жакшы кал, ак жарык». Мен мындайды күткөн эмесмин. Турган ордумда тегеренип кеттим. Санта көл үстүндө конгон ак чардактай толкун менен термелип, менден алыстап бараткандай туюлду. Жок, Сантаны табам. Нарынды бүт кыдырсам да, бүткүлө аламды айлансам да табам. Сан миңдеген адамдардын ичинен биз бири-бирибиз үчүн бул жашоого жаралганбыз, Санта. Нурдан шаша-буша кийинип, үйдөгүлөр менен да кош-пош дегенге чама чаркы жетпей, автовокзалды көздөй жүгүрдү. Ал кезде Санта долондон ашып бараткан.